Саламатсыздарбы? Соңку эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Американын дагы бир аскердик кемеси Иранга карай бара жатканын билдирди. Бирок ал аны колдонуунун кажети болбойт деп үмүттөнөрүн айтты. Трамп Тегеран Вашингтон менен келишим түзөт деп үмүт кылаарын билдирген. Акыркы айларда Иран боюнча нааразычылык акцияларын күч колдонуп баскандан кийин Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу күчөп, Американын аскердик учактарды жүктөгөн кемелери Перс булуңуна келди. Аларда АКШнын аскер аба күчтөрү жакынкы чыгышта согушка даярдык көрүү максатында машыгууларын өткөрөт. Анын максаты согуштук мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүү деп маалымдады АКШнын армиясы. Анда аскерлердин жана учактардын кыймыл аракети күтүлбөгөн кырдаалдарга даярдыгы текшерилет. Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман Ирандын президенти Масуд Пезешканга телефон чалып, өзүнүн аба мейкиндигин же аймагын Иранга каршы кандайдыр бир аскердик аракеттер үчүн колдонууга жол бербей турганын билдирди. Телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда Сауд ханзадасы биз Иран Ислам Республикасынын эгемендүүлүгүн сыйлайбыз деп белгиледи. Индиянын Батыш Бенгалия штатында өмүргө коркунуч туудурган Нипах вирусунун жайылышы катталды. Оорунун жайылышын алдын алуу үчүн бир катар Азия өлкөлөрүнүн бийликтери Индиядан келген жүргүнчүлөрдү текшерүүнү күчөтүштү. Таиланд Батыш Бенгалиядан каттамдарды кабыл алган 3 аэропорттогу жүргүнчүлөрдү текшерүүнү баштады. Непал Катманду аэропортуна келгендерди гана эмес, ошондой эле Индия менен кургактагы чек ара аркылуу өлкөгө киргендерди да текшерүүдө. Вирус өлкө ичинде жарганаттарда аныкталганы менен аларды жуктургандардын саны аз экени көңүл жубатат. Таиландда вирустун жаныбарларга же адамдарга жуккандыгы тууралуу эч кандай далил жок. Ошого карабастан биз этият болуп жатабыз. Анткени Нипах вирусу эң коркунучтуу жугуштуу оорулардын бири. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын бийликтери да чек ара бекеттеринде медициналык текшерүүнү күчөтүштү. Январдын башында Батыш Бенгалияда 5 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Алардын биринин абалы оор, алар менен байланышта болгон 110го жакын адам карантинге алынган. Газа тилкеси менен Египеттин ортосундагы маанилүү Рафах чек ара өткөрмө бекети жакында кайра ачылары күтүлүүдө. Бул тууралуу Хамас барымтадагы акыркы туткундун сөөгүн бергенден кийин жарыяланды. Израиль чек ара өтмөгү аркылуу жөө жүргүнчүлөрдүн гана өтүшүнө уруксат берерин билдирген. Ошондуктан ал чектелүү түрдө гана ачылат. Буга чейин Израиль барымтадагы акыркы туткундун сөөгүн кайтарып бергенден кийин гана Рафах коридорун кайра ачабыз деп шарт койгон болчу. Газа менен Египеттин ортосундагы Рафах өтмөгү Палестина аймагынын тышкы дүйнөгө алып баруучу жалгыз дарбазасы болуп саналат. Түндүк Корея Пхеньяндын түндүгүндөгү аймактан Жапон деңизине карай баллистикалык ракеталарын учурду. Жапониянын коргоо министрлиги Түндүк Кореянын батыш жээгиндеги аймактан 2 баллистикалык ракета учурулганын жана алар Жапониянын өзгөчө экономикалык аймагынын сыртындагы сууларга түшкөнүн айтууда. Жапон өкмөтү Түндүк Кореяга дипломатиялык каналдар аркылуу катуу нааразычылык билдирип, ракета учуруулар Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуп, Жапон элинин коопсуздугуна коркунуч келтирерин билдирди. Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык өнүгүшү, анын ичинде жакында эле баллистикалык ракета учурушу биздин өлкөнүн жана эл аралык коомчулуктун тынчтыгына жана коопсуздугуна коркунуч келтирет жана таптакыр кабыл алыңыз калам. Андан тышкары биз мындай баллистикалык ракеталарды учуруу Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин тиешелүү резолюцияларын бузарын жана коомчулуктун коопсуздугуна таасир этүүчү олуттуу көйгөй экенин түшүнөбүз. Өкмөт биргелешип бардык күч аракетин жумшай берет, зарыл болгон маалыматты талдайт жана көзөмөлдөйт. Индия менен Европа биримдиги көптөн бери кечеңдетилип келген келишимге жетишти. Ал эки тараптуу сооданы өнүктүрүү жана дүйнөлүк соода чыңалуусунун күчөшүнө байланыштуу АКШга көз карандылыкты азайтуу максатында көпчүлүк товарларга тарифтерди төмөндөтүүнү көздөйт. Келишимге ылайык, товарлардын 96%-на тарифтер жокко чыгарылып же азайтуу менен 2032-жылга чейин Европа биримдигинин Индияга экспортун 2 эсеге көбөйтөт жана европалык компаниялар үчүн $4,75 миллиард бажет төлөмдөрүн үнөмдөөгө алып келери күтүлүүдө. 20 жылга созулган Европа биримдигинин Индия менен соода сүйлөшүүлөрү Вашингтон айрым индиялык товарларга 50% тариф киргизгенден кийин жана АКШнын союздаштары президент Дональд Трамптын тарифтик коркутууларына жана анын Гренландияны басып алуу аракеттерине каршы чыккандан кийин күчөдү. Британиянын премьер-министри Кир Стармер Кытайга келди. Бул Британ лидеринин 8 жылдан берки Кытайга жасаган биринчи сапары. Анын алкагында Кытай менен болгон чыңалууну жөнгө салуу жана Британиянын АКШга көз карандылыгын азайтуу көздөлүүдө.
3 күндүк сапар учурунда Стармер Пекинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана премьер-министри Ли Кан менен жолугушаары күтүлүп жатат. Андан кийин ал Шанхайга барып, Жапонияга кыска мөөнөткө токтойт. Британияда, Кытайда климаттын өзгөрүшү сыяктуу глобалдык маселелер боюнча соода жана кызматташууга басым жасоо менен мамилелерди турукташтырууга умтулуп жатышат. Омандын жээгинде 25 француз туристин ташыган кайык оодарылып, кеминде 3-өө каза болуп, 2-өө жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү окуяны иликтеп жатышат. Франциянын тышкы иштер министрлиги каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кайык Оман булуңунда оодарылып кеткен. Чандра бороону Британия менен Ирландияга катуу шамал, жамгыр жана кеңири жайылган суу ташкындарын алып келди. Ал быйыл Горети жана Ингреттен кийин Британ аралдарына соққы урган 3-чү бороон болуп калды. Бороон олуттуу зыян жана кыйроолорго алып келди. Шамалдын ылдамдыгы саатына 30 метрге жетип, 10 миңдеген үйлөрдүн электр жарыгы өчтү. 300дөн ашык мектеп жабылып, учак жана поезд каттамдары үзгүлтүккө учурады. Англиянын Девон шаарында жана анын тегерегинде унаалар жана үйлөр суу ташкынына кабылды. Бул аймакта катуу суу ташкыны жөнүндө эскертүү берилди. АКШнын доллары негизги валюталарга карата акыркы 4 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түштү. Американын президенти Дональд Трамптан доллардын төмөндөшү тууралуу сурашканда, анын баасы жакшы экенин айтты. Трамп доллардын мындан ары төмөндөшүн каалабай турганын билдирген. Валютанын төмөндөшү экспорттоочулар үчүн ыңгайлуу болгону менен, импорттолгон товарлар кымбаттайт жана инфляциялык басым күчөшү мүмкүн. Күмүштүн баасы кескин жогорулады. Ошол эле учурда алтын дагы бир маанилүү чекке жетип, унциясына $5200 ашып кетти. Ага геосаясий туруксуздук, доллардын алсырашы жана чыр-чатактар себеп болууда. Мындан сырткары Трамптын тушундагы фискалдык жана акча кредит саясаты боюнча инвесторлордун кооптонуулары менен байланышкан агымдар. Баалардын кескин өзгөрүшү жана көрөө чыгымдарынын жогорулашы соодагерлерди кысымга алып келет. Ал эми эки металл тең инвестициялык суроо талапты күчөтөт. Британ өкмөтү транспорт, коомдук коопсуздук жана коргонуу үчүн жасалма интеллект куралдарын иштеп чыгуу үчүн жасалма интеллект боюнча адистердин жаңы тобун түздү. Бул демилге Мета тарабынан каржыланат жана Британиянын күчтүү атамекендик жасалма интеллект индустриясын куруу жана өкмөттүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча аракетинин бир бөлүгү болуп саналат. Эксперттер келерки жылды бийлик органдарына жардам берүү, жолдорду тейлөө, коомдук коопсуздукту башкаруу жана улуттук коопсуздук боюнча чечимдерди колдоо үчүн ачык, булактуу жасалма интеллект системаларын түзүүгө жумшашат. Топтун курамына машиналык окутуу, компьютердик анализ, робототехника жана ишенимдүү жасалма интеллект системалары боюнча адистешкен маалымат таануучулар жана университет изилдөөчүлөрү кирет. WhatsApp колдонуучуларды хакерлерден жана кибер коркунучтардан коргоо үчүн жаңы коопсуздук режимин киргизди. Ал белгисиз адамдардан келген медиа файлдарды жана тиркемелерди бөгөттөйт. Шилтемелердин алдын ала көрүнүштөрүн өчүрөт жана белгисиз байланыштардан келген чалууларды үнсүз кылат. Компания бул режим өзгөчө жогорку тобокелдиктеги санариптик коркунучтарга туш болгон журналисттер, активисттер жана коомдук ишмерлер үчүн иштелип чыкканын айтат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтоо менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламат калыңыздар.